Нур телеканалынын берүүлөрүн ушул эфирде Чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Даткабек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? 28 апрелде башталган ушул Баткен областындагы Баткен жергесиндеги окуя ошол коомчулукту дүрбөлөңгө салып, бир топ тынчсызданууну алып келди. Дал ошол жердеги окуядан биздин кыргызстандыктар, ошол 100дөн ашуун кыргызстандыктар жарадар болсо, ал эми ошол каза болгондордун саны 35ке жетти. Бүгүн биз ушул жана башка суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Ал үчүн бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мурунку акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акын агай келген. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Агай, ушул эфирди баштаардан алдын ушул биздин кыргызстандык жарандардын окко учкан, мерт кеткен жарандарды бир самга эскерип алып, андан соң эфирибизди баштайбыз. Рахмат. Дагы бир жолу биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Турсунбек агай, негизи сиз ушул укук коргоочу катары анан кечээ ушул окуяны жеринен көрүп келген инсан катары ушул Баткен областында болгон окуяны негизи эмне деп атоого болот? Азыр коомчулукта ар түрдүү кептер айтылып атат, айрымдары кагылышуу деп атат. Эми кээ бирлери баягы ок чыкса дагы бир башка нерселерди айтып атат. Кантип атоого болот бул окуяны? Мен эми тактап коеюн. Мен ал жака бир эле мурдагы акыйкатчы эмес, укук коргоочу эмес. Азыр бир кызматтамын. Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин төрагасы. Координатору болом да. Ушу Борбордук Азия, анын ичине Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан кирет да. Ушу ар бир мамлекетте биздин өкүлчүлүк бар да. Ошонун жетекчиси мен, координатору мен болом да. Ошон үчүн Борбордук Азия боюнча азыр иштерди жүргүзүп атам. Анан ошонун алкагында ушул эки өлкөнүн ортосундагы жанагындай кагылышуу болуп аткандан кийин, анан ошонун алкагында бардым да. Анткени бүт ушу 5 мамлекетти кыдырып жүрүп, ошонун укугун коргогон адам катары бардым да. Мен ойлойм, бул эми сиз берген суроо аябай өтө маанилүү суроолордун бири. Муну азырынча биз согуш деп айтууга ооз барбайт, анткени согуш башкача. Мына Армян-Азербайжан согушун айтсак болот, Карабахтагы согушту айтсак болот, же болбосо Грузин мисалы башка өлкөлөрдө болгон согуштарды айтсак болот. Мисалы Сириядагы булар согуш деп атасак болот да, Египеттеги. Ал эми бул азыр кандуу кагылышуу деп атасак болот, убактылуу да. Кандуу кагылышуу болду. Адамдар каза болду. Мына адамдар 100дөн ашуун 187 адамбы же канчадан адам жаракат алды. Мына өлгөндөрдүн саны мына 34 эле 35ке жеткен окшойт. Ошон үчүн бул жерде мындай кандуу кагылышуу болуп, кандуу кагылыш деп атасак болот да. Тилекке каршы ошол эң негизгиси ошо кагылышууну ушул тажик туугандар, тажик эл эмес, Тажикстан мамлекет эмес, Тажикстандын куралдуу күчтөрү, ошо тиешелүү чиновниктер, ошо тиешелүү мамлекеттик ошо куралдуу күчтөрдүн командирлери, жетекчилери, Министерство обороны ошолор атайын указания берип, куралдуу кагылышууну башташты да. Тилекке каршы бир жактуу. Ошондо жана жогоруда бир жактуу деп айтып атпайсызбы? Биздин ушул коңшу өлкөнүн жасаган аракети бир бастырып кирүү, же болбосо басып алуу деген жакыныраак деп айтууга болобу? Эми бул жерде мындай бастырып кирүү эмес, басып алуу деген чукул. Анткени өзүңөр билесиңер, бул боюнча дагы түрдүү көз караштар айтылды, эл аралык коомчулукта дагы. Мына бизде ошо өзү Тажикстанда жашаган Тажикстан боюнча адис, Борбордук Азия боюнча эксперт, ошо бизде азыр өзү Москвада жашайт, Аркадий Думнов деген эксперт бар. Ошол Аркадий Думновдун айтуусу боюнча, менин сөзүм эмес, анын айтуусу боюнча, бул ушул Тажик Республикасы тарабынан, Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан алдын ала даярдалган сценарий деп айтып атат. Анткени ага бир мисал катары айтып атат. Булар алдын ала даярдалган. Анан ошол жана коопсуздук келишимине кирген ОДКБ өлкөлөрдүн коопсуздук секретарлары, баягы секретарь совбеза. Ошолордун бардыгы Петрушев баштап, Россиянын коопсуздугунун секретары Петрушев баштап, ошо Тажикстанга чогулуп жыйын өткөрүп аткан.
коргоо министрлери, секретарь совбездер чогулуп, анан ошону Рахмон Имамали кабыл алып аткан да. Мына ошол маалда булар ок атып атат, тажиктер. Бул эмнени билдирет? Бул деген алардын бүткүл башка коопсуздукка кирген, коопсуздук договоруна кирген мамлекеттердин баарын оозун жаап койду да. Анткени алар ал жерде турса сүйлөй албайт да. Тажикстанда кантип күнөөлөйт? Ал жерде конок болуп атса, Рахмон кабыл алып атса, чайын берип атса, чапанын кийип атса, мына ушундай тактиканы кабыл алган деген сөздү Аркадий Думнов айтат. Бул менин сөзүм эмес. Бул Россиялык эң белгилүү деген өзү тажикстандык түбү. Орус бирок тажикстандык эксперт айтып атат. Бул бизге да тарткан жок, башка да. Муну мен эми укук коргоочу катары Борбордук Азия боюнча дүйнөнү аралап жүргөн адам катары мен да айтарым, буга алдын ала даярдык көрүлгөн нерсе да. Анткени мына өзүңүз билесиз, булар бир жума мурун балдарын чыгарып кеткен, жаш балдарды, аялдарды бүт чыгарып кетишкен айылдардан, баягы кошуна айылдардан бет маңдай турат да, жолдун аркы өсү алар, биздики. Акырын билгизбей чыгарып кетишкен. Анан только баягы эми жарактуу гана адамдар калышкан да, эркектер гана калган. Анан ошо согушту баштаган. Дагы бир кандуу кагылышууну баштаган. Жагдай болуп атат да, эмнеге ошол бизден күч түзүмдөрү, чек ара кызматкерлери алардын иш аракетине мындай бир аз күтүп туруп дароо реакция алган жок. Себеби ошол атайын баягы жоо ылайык биздин чек ара тилкелерди кесип кирип келсе, алардын атканга, аларга жооп кайтаранга мүмкүнчүлүгү бар эле да. Эми биринчиден алар даярданды. Алар алдын ала даярданды бир жума мурун. Мына кечээ мен ошол Баткендин борборундагы лицейде жашаган ошол эле ким деп коет, ошол эле качкын деп атайбыз, беженси деп атайбыз. Бирок мен ойлойм, аларды ошо өзүнүн үйлөрүнөн аргасынан качып чыгууга мажбур болгон биздин жабыр тарткан жарандар. Ошолор менен жолукканда ошо Аксай айылынын тургундары, ошо эң жакын айыл Головнойдогу Аксай айылынын тургундары айтты. Бул биз бир жума мурун алар окопторду каза баштаган дейт, бир жума мурун дейт. Анан бир жума мурун үйлөрүнүн баягы 3 этаж, 2 этаж үйлөр бар экен да, баягы мындай зданиялар бар. Ошолорго видеолорду орното баштаган дейт да. Анан аларга айттырганбыз дейт. Айыл өкмөтү бар экен, айттырыптыр, айыл өкмөт, Аксай айыл өкмөтү. Бул эмне кылган, силер кой тургулачы, силер паника кылбагылачы деп коюптур да. Маани бербегендик. Бул анан 3 күн мурун эле, ошо 3 күн калганда окопты казып атканын көргөн экен аялдар. Айттырган экен, биздин официальный бийлик айттырган экен. Бирок тилекке каршы бизде разведка мындай чалгындоо. Ушул суроону берейин деп атам да, негизи эле аз жогоруда айтып атпайсызбы, ошол сиз сүйлөшкөн учурда алар мурунтан даярданып атканы, жана видео камераларды орнотуп, жана окопторду казып атканы, бизде ушул чалгындоо иштери бир начар жүрүп калган жокпу? Же болбосо жүрсө дагы ага тиешелүүлөр бир мани бербей койгон жокпу? Жок, ошондой эле чалгындоо иштер начар жүрүп атканын белгиси. Бул чалгындоо иштер азыр эле эмес, азыркы бийлик эле эмес. Буга чейинки канча президент болду? Мына 5 президент кеттиби? Ушул президенттердин бардыгы бизге чейин не только ошол жерде биздин чалгындоо улуттук коопсуздук комитетинде чалгындоо кызмат деген бар, алдын алыш керек да. Бүт мына Союз убагында бүт алдын ала айтып турган. Союз убагында алдын ала билдирип турган, алдын ала бүт атайын справкалар жазылган. Мына баланча бир айдын ичинде кармаш болот, тигилер басып келет, мына курал топтоп атат, окопторду казып атат, деп түрдүү адамдарды жалдачу, разведка кылчу, бирөөлөрдү өзүлөрүнө каратып алчу, тыңчыларды койчу, туурабы? Мына ушундай баягы чалгындоо иштер жүргүзүлчү да. Тилекке каршы мына мен 30 жылдан бери саясатта жүрөм, укук. Ушул маселесин бизде алдын ала разведка иши жат көрүнүш болуп калды, болгон жок да. Тилекке каршы азыр да ошондой уланып атат да. Буга бир эме демилге катары мына биздин кээ бир жетекчилер башка өлкөгө кетип калып атышат, мисалы, туурабы? Анан кандай айтсак болот, разведка иштеген эмес, ошон үчүн кетип калышат, анан кайра келип атышат. Ошон үчүн бул маселе боюнча өтө аксап атабыз. Эгерде биз мисалы ооруну деле ооругандан кийин дарылаган өтө оор болот да. Ооруганга чейин алдын алса, адам оору жакшы айыгып кетет да, айыкпайт, оорутпай салат. Ошол сыяктуу эле мына ушундай улуттар аралык жаңжалды болтургандан кийин анын баягы мындай жыйынтыгын эметиш, дарылаш туура өтө кыйын да. Жыйынтыгын кайрадан калыбына келтириш, үйлөрдү кайра салыш, өрттөнгөндөрдү кыйын. Ал эми ошол кырсыкты болтурбай коюш бул өтө жеңил да, туурабы? Алдын алыш керек болчу да. Бул жагынан эми каталыгы да. Бул үчүн ушул чалгындоо иштерин алдын ала жүргүзбөгөн үчүн кимдир бирөө жоопкерчилик тартыш керекпи? Мен ойлойм, бул боюнча парламентте дагы өзүнчө сөз болсо керек, менимче, сөзсүз түрдө. Андан тышкары президент дагы өзүнүн бир тиешелүү чарасын көрсө керек да. Мен ойлойм. Бул боюнча дагы анан бизде коопсуздук кеңеши деген бар, туурабы? Совет секретарь совбези деген бар. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү бардык министрлер, комитеттин төрагасы, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, ушулардын баары кирет.
Анан буларда булдун өзүлөрүнүн жабык жыйын өтсө керек да. Анан биздин мамлекет башчыбыз бар, главный командующий бар. Ал киши да өзү бир тиешелүү чараларды көрөт го дейм. Көрбөсө анан мындан кийин эгер көрүп кандайдыр бир адамдар жазаланбаса, анан мындан кийин дагы эле улана берет да. Туурабы? Ушунча мына ушуга чейин 30 жыл уланып келди. Анткени эч ким жаза тарткан жок. Мына Ош окуясы 90 жыл Кош окуясы болду. 2010 жыл Кош окуясы болду. Мына Аксы окуясы болду, туурабы? 2010 жыл апрель окуясы болду. Бүт эле ушинтип эле келатат. Ушунун бардык окуялардын бардыгында каны ушул биздин разведка иштеген жок. Анан тилекке каршы азыркы бийликтин да разведкасы начар иштеп калды да. Ушул Баткен облусундагы дал ушундай жогоруда болуп өткөн баягы кырдаалды тез жана ыкчам чара көрүү үчүн областка бир өзүнчө статус берүү керек эмеспи? Алар ошол жердеги дароо өздөрү бир ыкчам чара көрүп, дароо бир чечимдерге барганга. Мен ойлойм, азыр конституцияда бул жерде мен ойлойм да элдер пикирлер бар да. Мисалы ошол эле губернаторга, мисалы өкмөттүн ярымыкты өкүлү деген өзү туура эмес, губернатор деген кичине жакшыраак болот. Губернаторга мисалы жаңы конституция боюнча ошондой болуп атат. Губернаторга ушу вице-премьер деген статус берип койсо, ошолордун баарын мисалы жүргүзгөн мисалы. Бул да жакшы нерсе да. Бирок бизде азыр улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы жүргүзүп атат. Мен ойлойм ушулну мен туура көрөм да. Мурдагы бир вице-премьерден көрө анткени бул чечкиндүү адам жүрүш керек. Ал эми Камчы Кырдыршаев чечкиндүү жетекчинин бири да. Буга чейин бир жетекчилердин бардыгы көп эле чечкинсиз болуп келди. Бир да маселени чечпегендиктен датка иним. Ушуга чейин мына ушундай абалга келдик да. Мына ушул Акаевдин бийлиги, Бакиевдин бийлиги, Отунбаевдин бийлиги, Атамбаевдин бийлиги болуп эле келет атпайбы уланып эле. Ушулардын баардыгы чек ара маселесин чечип койгондо мындай эмелер болбойт эле да. Мына кече ошол эле жанагы Ленин мектебинде жолуккан, лицейде жолуккан жана качкын эжекелер ыйлап атпайбы. Биз дайыма 6 ай, 1 жыл сайын ушул жака келебиз дейт. Алып келет, бизди чыгарат, качып келебиз, анан ушул жерде турабыз, анан кайра кетебиз. Анан силер сыяктуу адамдар келе берет дейт. Бизге эчтекенин кереги жок бизге. Бизге только чек араны чийип бергилечи дейт. Зым тартып бергиле болду дейт. Анан мындай тосмону коюп бергиле болду. Бизге эчтекенин кереги жок. Силердин акчаңардын да кереги жок. Силердин тамагыңардын кереги жок. Өзүбүз тамак ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздө жашаганыбыз. Жолдошторубуз менен, күйөөлөрүбүз менен үйүбүздө жашаганыбыз. Бизге только чек араны аныктап тосмо тосуп бергиле. Башканын кереги жок дейт. Эми ушинтип эле кайра качып эле ушинтип эле жүрө беребизби дейт. Мына ушундан эле билсе болот да, туурабы? Анан ушул Тажикстандагы окуянын дагы бир топ ырбап кетишине, ушул кадимки эле гражданский жарандардын ошол куралдарды алып жүрүшүнө башка күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн эмеспи? Ар кандай мисалы пикирлер айтылып атат азыр. Жок, башка күчтөрдүн таасири толугу менен, бул жерде эл аралык күчтөрдүн толугу менен таасири бар. Анткени өзүңөр билесиңер, наркотрафик деген бар. Мына миллиарддаган акчалардын бардыгы ошо Тажикстанга, Афганистандан келип турат, через Кыргызстан, өзүңөр билесиңер. Эркиштам аркылуу кирет, башка байланыштар бар. Анан биздин бийликтердин бардыгы ошо мисалы бизде 6-чы президент иштеп атат. Арахмон өмүр бою жалгыз иштеп атат, туура алмашкан жок. Мына 30 жыл болуп калды. 92-жыл шайланган, 93-жыл. Ошондон бери Рахмон 20-30 жылга чукулдап калды. Анан ошондон бери биздин президенттердин бардыгы буга чейинки мына Садар Нуржоев чейинкилердин бардыгы ошол Рахмондун камчысын чаап беришкен. Эмне десе ошону аткарып келген, эч тоскон эмес, туурабы? А биздин болсо президентибиз дагы, анан Камчы Кыдыршаев да как эмоциональный политик катары честный кылып эмесин наркотрафикти тосуп салышты. Эркештамды жаап салды. Булардын жолдорунун баарын Борухту дагы жабам деди, башка жабам деди. Кыскасы булардын баягы миллиарддаган акчалардын бардыгы келип түшпөй калды. Андан кийин анан Россияга кетмек да. Наркотрафик деген, наркотика деген Афганистандан бул мен мына дүйшөмбүгө бир 50 үйгө чукул бардым окшойт. Мына дүйшөмбүгө. Бирок ошонун бардыгы бул эң негизги байлыктын баары бул наркотрафика, наркоторговля. Через Афганистандан через Тажикстан, анан Кыргызстан, анан Россия, ошентип анан Россиядан чет мамлекет бүт ошо Афганистандан келет да. Анан эмеден Тажикстан аркылуу тарайт. Анан Тажикстандан Тажикстан эмне? Кыргызстан аркылуу өтөт да. Анан биз ошонун баарын жаап салып атпайбы? Чечкиндүү аракеттер да. Ошон үчүн бул жерде мен баягы канчалык тиги улуттук коопсуздук комитети кемчилик кетир деген менен жакшы жактары да чечкиндүүлүгү болуп атат. Мына жетекчисинин Камчыбек Ташиевдин чечкиндүүлүгү бул жерде чоң роль ойноп атат. Мен ойлойм бул президент экөөнүн чечкиндүүлүгү да. Мындан кийин дагы, мындан ары дагы ушул адамдарды улантыш керекпи? Эми ушул улантыш керек да, сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, мына азыр убактылуу гана протокол кол коюлду. Бирок бул убактылуу протокол кол койгондун өзү эле бул эме токтоп калды деген менен билдирбейт. Эми протоколду улантыш керек да. Эми улуттар ара эми эки мамлекеттин ортосунда келишим, тынчтык келишими түзүлүш керек.
өз ара бири бирине кол салбоо, тынчтыкты сактоо, кол салбоо, башка бирөөнүн тердин басып албоо боюнча атайын келишимге кол коюш керек. Эки мамлекет бири биринин иш сапары менен барыш керек. Мына эмне үчүн буга чейин мына биздин мамлекет башчы болсо Россияга барды, Казакстанга барды, Өзбекстан аябай жакшы тосуп алды. Мына өзбек лидери канчалык сонун. Мына жүрөк таза экени билинип турат да. Мына Шавкат Миромонович Мирзиёев карачы кандай мындай жүрөгүнүн таза экендигин билдирип атат да. Кандай болгон күндө дагычы эки жолу мына ушундай улуттар аралык жаңжал болгон менен өзүбүздүн ичибиздеги этникалык туугандар менен, өзбек туугандар, бирок ушунчалык бир айкөлдүк менен мамиле кылып атат бизге, туурабы? Анан эмне үчүн биз тажиктер менен көрдүм, биз мамилени түзө албай атабыз. Анан кээ бир айтылбаган сөздөрдүн баары айтылып кетип атат. Форух боюнча айтып коюп атабыз, тиги менен айтып коюп атабыз. Бир дагы бир чиновнигибиз барып алып тиги 4 кыл суу сактагычтын үстүндөгү баягы головнойдун баары Тажикстанга өтүп кеткен деп айтып салып атабыз. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүп кетейин. Бул убакка чейин ошол жергиликтүү тургундар дагы ошол биз аралашып жүргөндү айтып атат. Биздин ошол премьер-министрибиз Улукбек Мариповдун айткан пикирин дагы бир топ нааразычылык пикирлерин айтып атат да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ал бир тактабай айтып койдубу же кандай болду? Менин пикиримди айткым келбейт бул жерде элдин пикирин угуп келдим мына. 3 күн жүрдүм мына. Ошол эле Аксайдын, ошол эле Көкташ айылы, Аксай, Самаркандек, Миңбулак деген айылдардын баарын мурда эле билгичүмүн, ама азыр дагы ошолордун баарын качкын болуп келгендер менен сүйлөштүм. Баткендин территориясында ошо жанагы район администрация, область администрация алдында тургандар менен алардын баары ачык айтты. Ушул премьер-министрдин сүйлөгөн сөзү бул жерде главный роль болду деди. Главный ошо. Мына силердин премьер-министриңер айтып атпайбы? Бул биздин жер турбайбы? Биз могу жанагы сууну бөлүштүргөн головной, ошо биздики бизге тийиштүү турбайбы деп айтып атпайбы? Ошон үчүн ошол сөз айтылгандан кийин анан алар келе башташты дейт. Мурда эч кандай ага претендовать эткен эмес дейт ал жерге. Мына ушул жана эменин чыгышына, жаңжалдын чыгышына, кагылышуунун чыгышына мына ушул сөз түрткү болгондугу аябай өкүнүчтүү да. Ошон үчүн ар бир жетекчи бир эмени айтуудан мурун өтө ойлонуш керек, сак болуш керек, аяры болуш керек. Эки нерседен сак болуш керек. Бирөө улуттар аралык жаңжалды козутуп албаш үчүн, анан чек ара маселесинде айтыш үчүн мына бул маселенин баары чечилди, bunun bari 100% çeşildi. Anan gayra jo 50% çeşilbey kaldı. Anan bul territoriyanın 20-30% 30 gektirin jereli, 20 gektiri kalsın degender buluş gerek da. Bayağı. El menen birinci süйлөшүп, pışırıp, jet ölçep birgesip turup andan keyin anан бар аны башка мамлекеттерден сүйлөш керек да. Эми ушул бул убакка чейин биз бир топ жоготууларга учурадык. Ал жердеги биздин турак жайларды керек болсо ошол биздин көптөгөн турак жайларыбыздын баарын талкалап кетти, мамлекеттик объекттерди талкалады. Ал үчүн жарандарыбыз өмүрлөрүн жоготту. Жоопкерчилик тартыш керекпи коңшу өлкө? Мен ойлойм, бул жерден сөзсүз түрдө ошо тажик тарап кол салды да. Тажик салап миномет баягы артиллерийский залп менен атты, миномет менен атты, пулемет менен атты, тик учактар менен атты, өзүңүз бересиз, алда белгилүү болду. Снаряд бар, жабырылбай бар, токтоп калды мына Максат айылында, аркада мына асмандан атылган октордун баары снаряд жарылбай азыр табылды. Ошон үчүн бул деген баягы военный преступление, мына согуштук, мындайча айтканда чыккынчылык деп эсептелет. Эми бирок бул боюнча сөзсүз түрдө тажик тарап жооп бериш керек. Бул боюнча анткени толук жооп бербесе болбойт. Ошон үчүн мына азыр жанагы убактылуу протокол кол койду, эки тараптуу комиссия түзүлүп атат. Комиссиялар жалпы ущербти ачана чыгымды эсептеш керек. Канча чыгым кетти, канча үй талкаланды, канча миллион акча төлөнүп бериш керек тажик тараптан деп. Анан тышкары эми бизде эл аралык соттор деген бар. Мисалы Гаагский трибунал бар. Аякка кайрылса болот. Мына биздин да жаштарыбызда кайрылабыз деп НПОлор аракет кылып жасап атат. Адам боюнча мага маалымат келип түштү. Биз болсо, мен болсо бүгүн мына Ош жергесинен атайын калдым. Калып ошо өзүмдүн демилген боюнча калып ошол 3 күндөн бери биз материалдар чогултуп атабыз. Азыр только башталыш гана баштап атабыз. Бизде ошо Страсбург шаарында эл аралык адам укугу боюнча комитет бар. Бүткүл жанагы өлкөлөрдүн баардык мүчөлөрү келет. Адам укугу боюнча эң чоң головной ошол жерде. Ошол комитет аныктайт. Адам укугунун, адамдардын жашоого деген укугу бузулуп алынып атат, жашоодон ажырап атат, ошо жабыр тартып атат, майып болуп калып атат, мүмкүнчүлүгү чектелип атат, туурабы? Мына качкын болуп атат. Мына ушулардын баардыгы ошол комитетте каралат да. Кайсы өлкө военный преступление кылса. Анан мына ошол комитетке, Страсбургская комитетке берилди, материалдар даярдай баштаган демилгени баштадык да бүгүн. Ошону Оштун жергесинен, түштүк жергесинен мен ошону бүгүн жар салдым. Укук коргоочу катары ошондой комитетке кайрылуу маселесин баштадык. Бул эми өтө узагыраак процесс. Аны кайрылуу, аны
которуш керек, жазыш керек, тиешелүү далилдердин баарын табыш керек. Бул өтө татаал процесс. Анан акыры бергенден кийин анан 3 жылдан 5 жылга чейин чечим чыгат да. 3 жылда, кээде 2 жылда, бирок 3 жылдан 5 жылга чейин чечим чыгат. Кайсы мамлекет күнөөлүү болсо күнөөлүүлүгүн эметет, кунун төлөтүп берүү боюнча маселе чыгат. Анан ал маселе анан огондо каралып, анан геноцид болушу мүмкүн, балким геноцид кылды деген чечим да чыгышы мүмкүн да. Ошол азыр жана кунун төлөт деп атпайсызбы жогоруда? Биз ушул көз жумган жарандарыбыздын кунун кантип кайтарып алабыз? Мисалы сиз укук коргоочу катары сиз кандай аракеттерди көрөсүз? Мен ойлойм эми муну айтып атпайбы, муну негизи мамлекет берсе болот муну. Мамлекет өзү кайрылса болот да. Бирок мына биздин мамлекет жетекчилери, ошол эле Камчы Кыдыршаевич атайын ошо эмеге барганда, тиги Баткен райондоруна барганда атайын жар салды. Биз эч качан алардан бир кун талап кылбайбыз азырынча. Биз өзүбүздүн жабыркаткан жарандардын, бузулган үйлөрүн, өрттөлгөн үйлөрүнүн баарын өзүбүз кайра калыбына келтиребиз. Тез аралыктын ичинде ага каражат табабыз. Биз андан жалдырабайбыз. Бирок алар өзүлөрү өкүнүп, күнөөсүн мойнуна алып келе турган болсо, анда биз аны карайбыз. Анда биз кабыл алабыз деген жок, карайбыз деди. Анан бирок эгер алар ошентпеген күндө дагы все равно булар эртеби кечпи эл аралык соттон булар төлөп беришет. Эл аралык соттон булар утулушат деген эмеге мындай деген жарыя салды да. Мен ойлойм мунун президент менен сүйлөшүп жасады. Мен ойлойм бир чети булардыкы туура. Анткени тажик бийлигинин алдында чөгөлөп давай силер биздин баарын үйлөрдү талкалап салдыңар, адамдарды аттыңар, төлөп бергиле, чыгым кылдыңар деп дегендин ордуна булар баягы гордость деп коет го, мындай гордый болуп аракет кылып атат да. Бүт өзүбүз чечебиз деп. Анткени алардын 3 жыл 5 жыл күтүп жүрө албайт да элдер, туурабы? Жакшы, бирок экинчи чети мен толук кошула албайм. Анткени эгер бир мамлекет экинчи мамлекеттин жарандарын үйүн талкаласа, үйүн өрттөсө, жарандарын өлтүрсө, сөзсүз түрдө кайра төлөтүп алганга аракет кылыш керек. Кандайдыр бир болсо дагы сүйлөшүү жүргүзсүн, переговор жүргүзсүн, президенттер жолугушсун. Анан отуруп ошол маселени давай мына чыгымдардын комиссия түзсүн, эки тараптуу. Анан чыгымдардын кунун айтып, жалпы суммасын айтып, канча миллион болот ошо. Үйлөрдүн баары талкаланган, баягы бүт жана заправкалардын баары өрттөлдү, бүт баары машинелердин баары өрттөлдү, жанагы канча жерлер өрттөлдү, туура канча магазиндер өрттөлдү, канча үйлөр, ошонун баарын жалпы кунун, анан жана өлгөн балдардын өзүнүн компенсациясы бар, туурабы? Ар бир жаракат алгандардын майып болуп калат. Ушулардын баарын жалпы сумманы анан коюш керек. Анан койгондон алар төлөп бербесе, андан мамлекет да берсе болот мисалы. Анткени огонго чейин мамлекет кайрылса болот. Бирок биз аны кайрылбай эле, аны мамлекетти күтпөй эле. Мына азыр кээ бир жарандар айтып кетпедимби? Эмеге тиги Гаагский сотуна кайрылабыз деп атат, жаштарыбыз да демилге көтөрүп. Мен болсо укук коргоочу мына 30 жыл, 40 жылдан бери жүргөн укук коргоочу катары, 30 жылдан ашуун жүргөн укук коргоочу катары, дүйнөдөгү мына белгилүү дегендердин бири катары, ошо мен атайын Страсбургдагы Адам укугун коргоо комитетине, эл аралык комитетке кайрылууну туура көрүп атам. Ошону кайрылууну бүгүн жар салдым. Ошо Ош чергесинен жар салдым да. Рахмат. Бул убакка чейин биздин баягы айрым мамлекеттик кызматтарыбыз тактап айта турган болсок, ошол УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевич айтпады беле? Биз айрым бир өзүбүздүн территорияларга суу сактагыч курууну көздөп жатабыз деген сыяктуу бир пикирлерин айтты да. Ошол пикирлер дагы алардын бир кандай десек, бир козутушу мүмкүн эмес беле? Мүмкүн бул сырды ачыктабай кое турсак болобу эле? Эми Камчы Кыдыршаевич өзү эмоциональный адам да. Ал жетекчини мен билем. Аябай жүрөгү таза, эл үчүн күйгөн, патриот. Өмүрүндө аябай да эл үчүн берип коем деген адамдардын бири да. Биз аны аябай сыйлайбыз. Бирок деген жана ою да жакшы да, жанагы суу сактагач курабыз, анан козу багылган суучун бияка суу дарыясын бияка буруп алабыз, анан тиги деген. Бирок мындай нерселердин баардыгы ачыкка чыкпаш керек. Мунун баардыгы, мындай сырлардын баардыгы коомчулукка айтылбаш керек. Жазалып бүткөндөн кийин анан айтылса бир жөн анан. Ошон үчүн бул мындай баардыгы только баягы чыр-чатак алып барат. Алдын ала түрдүү жоромолго алып барат, туура. Ошон үчүн мындай чоң кызматтагы адамдар ар бир сөзүн байкаш керек да. Ар бир ошонун баардыгы баягы улуттар аралык жаңжал алып барганга шарт түзөт да. Баягы эмне тамчыдан суу куралат дегенде, тамчыдан биринчиден ушунун баары жыйылып отуруп жарылып атпайбы? Ошонун баары. Ошон үчүн саясатта айрыкча дагы бир айтайын, чек ара маселесин, улуттар аралык жаңжал маселесинде ар бир сөздү байкашыбыз. Айрыкча чоң кызматтагы азыр эки адам бар. Мына биздин президентибиз, мамлекет башчы, главный командующий. Бул кишини мен азыр Айкөлдү мындайча айтканда өтө чоң мындай сабырдуулугу, токтоолугу, мына президентибиз аябай чоң ишке барды. Мына
жаштар куралданабыз, курал бергиле эметебиз деп мына 2000дей адам мына Баткенде турду. Тиякта канча 600дөн ашуун Бишкекте турду. Президенттин отставкасын талап кылып атат. Курал бергиле, биз баарын кыйратабыз деген балдар турушту. Ошонун бардыгына курал бербей, эл аралык стандартты сактап, эл аралык нормалардын баарын аткарып, сабырдуулукка жол берип, ошонун баарын четке какты. Мына бул деген аябай чоң, мына чоң жетишкендигибиз болду. Эгерде балдарга курал бергенде, алар билген билбегенди ата бермек. Анан курал берүү процесси дагы жөнөкөй адам эле курал кармата бербеш керек да. Анын военный билети болуш керек, аскерге жарактуулугу болуш керек, кесилбеш керек, криминалдык элементтерге кирбеш керек. Тигини атам десе муну атып албаш керек, туурабы? Анан өзү дагы мындай жарактуу болуш керек, баскан жолу да таза болуш керек. Мына ошондой адамдарга курал берилет. Мына 600 адамдай чогулду эле президент кетсин деп да чыгышпады мына. Ошол жерден сөзүңүзгө бөлүп коеюнчу, агай кечиресиз. Ошол жанагы курал алып чыгып, бирок ошол жердеги бир айрым бир башка көрүнүштөргө буруп кетүү максатында дагы чыккан жокпу биздин борбор калаада? Эми кээ бир саясатчылар да бар да, президентке каршы болгон азыр саясат толтура. Ошол эле батышты караган, Американы караган, USAIDти караган саясатчылар толтура азыр. Мына буга чейин конституцияга каршы канча иштеп кетти, USAID иштеп кетти, Азаттык радиосу иштеди, Клоп Кейж, Факт Чек, бүт конституция деп бүт президентти жамандап келишти, туура эмес шайланды, кесилген, анан физкультурдук, анан тигиндей мындай акча жеген деп чейин келишти, туурабы? Анан акыры мына дүйнөлүк коомчулук тааныды, президентти 80% шайлады, конституцияны 80% колдоду, референдумду 80% колдоду. Мына Кудай буйрса, ак элет бирок сынбайт дейт. Президент акыры мына атка минди. Конституцияда мына кабыл алынып, мына эртең бир күнү кол коюлган турат, туурабы? Ошон үчүн мына ушулардын бирок тилекке каршы бир күчтөр бар да. Артта турган күчтөр бар. Мына ошол эле чек араны белгилеген күчтөр бар. Протокол менен чоң кызматта турганда протокол менен Баткендин кээ бир жерлерин белгилеген күчтөр. Ошолордун баары келип койбойбу? Аларга добуш керек болгондо келет. Тим эле жылмаңдап келишет. Элдин баарын эметип ак калпакты кийип алышып. Азыр мына кан кусуп турган Баткенге ошо саясатчылар кимиси келип койду? Мына депутаттар да эме бүткөндөн кийин келип атат тилекке. Же депутаттар барса эрте барыш керек болчу. Анан же согуш бүткөндөн кийин барбай коюш керек болчу. Андан көрө сессия өткөрүп, дүйнөлүк коомчулукка айтыш керек болчу. Бул агрессия. Бул деген геноцид. Давай деп дүйнөлүк коомчулукка кайрылыш керек. Депутаттар деген сессия кайрылса, дүйнөлүк коомчулук ага көңүл бөлөт, туурабы? Ошон үчүн, конечно, күчтөр бар. Туура суроо бердиңиз. Күчтөр бар, ошол күчтөр кээ бир балдарга чагымчылдык кылып, давай ушул биз мындай да. Биз башка күчтөр менен, башка мамлекет менен кармашып атсак, тышкы күчтөр менен. Ички күчтөр ошол өздөрүнүн баягы саясий чагымчылдыгы менен пайдаланып, ошол ситуацияны пайдаланып президентти кетиргенге аракет кылып аткан күчтөр бар. Ошо уялыш керек ошо күчтөрчү. Жогорудагы жанагы эл өкүлдөрүн айтпадыңызбы кече бүткөндөн кийин? Бул эми кандайдыр бир популисттик кадам катары сыпатталбайбы? Эми кече элдер кабыл албай коюшту. Жакшы кабыл алган жок. Ушунусунан эле көп нерсени билсе болот да. Айтышты, эмне үчүн силер буга чейин келбейсиңер? Бүткөндөн кийин келесиңер деди. Эми ушундан эле билсе болот. Барбай эле коюш керек болчу алар. Барганын эмне кылат эми? Андан көрө сессия өткөрүп эле туруш керек. Же барса эрте барыш керек болсо, жак айтайын. Мындай болбош керек. Мындай адамдар менен адамдардын көзүнөн жаш агып атканда, кыйналып атканда, кайгыга батып атканда адамдар менен бир болуш керек. Биз деле жамандыгыбыздан барган жокпуз да, туурабы? Үй бүлөбүздөн безип азыр барып атабыз ошо канча күндөн бери, туурабы? Бул мактаныш эмес. Просто адамдар биз чыныгы лидерсиңби, адамдар менен бир бол. Кыйналганда өз элиң менен бирге бол. Чыныгы лидер эмессиңби, анда саясаттан кет. Рахмат. Анда бизге ошол бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берейин. Эми кыргызда бир сөз бар. Турмуш татаал, анын жолу да катаал. Жеңилди коюп татаал каматал дейт. Анан мен ойлойм, ушу бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, азыр президентибиз ошо 80% шайлап алган президент Садыр Нуркожоевдун аялынасына баш кошуп, ушу жалпы элибиз бир сабырдуулукка, ачуугандуулукка жолдурбай, мына ушундай бир азыр биримдикке келди. Бүт дүйнө коомчулугу, дүйнөдө кыргыздар дагы, дүйнөлүк коомчулук, мусулман мамлекеттери, чыныгы актык түзүү мамлекеттин баары Кыргызстанды колдоп атат. Мына ушундай бир подъем болду, руханий подъем болду. Бүт баардыгы мындай түшүндү да. Мына ушундай биримдикти кармап калышыбыз керек. Ушуга мен ойлойм, чек ара маселесин эки лидер, президент баштап тез аранын ичинде чечкенге аракет кылыш керек. Мүмкүн болушунча эрте чечкенге ушундай абалдан пайдаланып ачыгынан мүмкүн болушунча бир жылбы, жарым жылбы, 6 айбы, 3 айбы тез бүтүрүш керек. Тез бүтүрүп, чиймени чийип, дубалды тагып, элге тынчтык алып беришибиз керек. Болду, башка эмне. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин студиябызга келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең рахмат. Нур каналына чоң рахмат.
Рахмат.